Диэлектриктердин поляризациясы кандай болоорун көрөлү. Алгач полярдуу молекулалары диполь болгон диэлектригин көрөлү. Диполдор тынымсыз термелүүдө. Оң жана терс зарядтар орду менен алмашат. Орточо аз көлөмдө, чоңураак өлчөмдөгү молекулалар зарядтарынын суммасы нөлгө барабар. Электр талаасын пайда кылабыз. Дипольдор талаанын күч сызыктарында багытын түздөй башташат. Дипольдун жылуулук кыймылы уланууда. Полярдуу эмес диэлектриктерде молекулаларынын оң жана терс зарядтары борбордо чогуу жайгашты. Полярдуу эмес диэлектриктерде молекуланын оң жана терс зарядтары борбордо чогуу жайгашты. Электр талаасын пайда кылабыз. Молекула чоюлуп, дипольду пайда кылат. Албетте, биз кубулуштун жөнөкөй моделин көрдүк. Жөнөкөй модельде диэлектриктердин поляризациясы кубулушун түшүндүрө алдык.